Амансыздарбы, жалпыңыздарга жагымдуу кеч, жакшы маанай каалап, 7-каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Бактылуу күндөр жок, бактылуу минуталар гана бар дейт эмеспи. Мына бүгүн чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө дагы өзгөчө бир көз ирмемдерди калтырганга аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүн студиябызда дагы өзгөчө мырза конокто десем да болот. Алдыда тааныштырабыз. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө жагымдуу маанай түзүп берген биздин демөөрчүбүздү айтып кетпесек болбойт. Пиала чайы түсү алтын, даамы керемет, нукура азыктардан жасалган. Ар бир эле үйдө пиала чай ичилет болуш керек. Андыктан сиздерге дагы сунуштайбыз. Мына бүгүн пиала чайы менен ысык чайдан ичип, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө келген коногубуз менен маектешебиз. Телекөрүүчүлөрүбүз да күтүп калды окшойт. Кайсыл мырза келди экен, ким келди экен деп тааныштыра кетсем, өзгөчө хит ырларды жаратып келген, ар бир ыры көпчүлүктүн көңүлүнө жаккан ырчы мырза Жаныбек Оңолбаев. Кош келипсиз студиябызга. Сау болуңуздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Сонун. Келиңиз, алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу 7-каналдын жалпы көрөрмандары, жалпы кыргыз элим, кутман кеч барыңыздарга. Мына кичинекей кезимден бери эле ырдап келем деп айтып каласыз, негизи эле сахнада жүргөнүңүзгө дагы жылдар болуп калды. Анан акыркы чыгармачылыгыңыздагы жаңылыктарды сүйлөшөбүз бүгүн. Деги эле кандай жаңылыктар болуп атат? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Ушул чыгармачылыкта Кудайым буйруса жаңырлар жазылып чыгып атат. Балким сиздерге да келип калды, балким уга элексиздер. Анан эми негизинен ошол токтобой эле колдон келишинче аракет кылып, ошол жараткан Аллахым өзүбүзгө жетерлик баягы бир аз талант берген экен. Ошол таланттын үстүндө элибизге талантыбызды тартуулап келе жатабыз. Анан Кудайым буйруса дагы алдыда дагы клиптерге план бар, ырлар жазылып атат Кудайым буйруса студияда. Анан Кудайым буйруса жакынкы күндөрү кыргыз элибизге тартуулап угуп каласыздар деген Кудайым буйруса. Жаңы чыгармаңызды, Жаңы чыгармаларды буйруса. Жакшы. Ишеничтебиз. Ошол менен эле отурлай, ойдон дагы колуңуз бошой атса керек. Элибиз сизди чакырып. Негизи болуп эле жатат, ооба, Кудайга шүгүр. Бизде баягы ырчылардын бардыгы эле азыр той менен иштейт го. Андыктан ушул аккордеон менен дагы барып элибизге жакшылыгына кызмат кылып калабыз. Эстрада менен да барып чакырган жерлерге, ресторандарда, тойкуналарда кызмат кылып элибизге чыгармачылыктан бошобой эле жүрөсүз. Ар кандай болуп калат. Негизинде кээде бошоп калабыз, кээде бошобой жетишпей калган күндөр болот. Кээде региондорго чыгып кетишке, кээде за границага чыгып кетиш керек болуп калат, ушундай болуп калат да. Мына бүгүн биздин студиябызга дагы аккордеонуңузду алып келипсиз, аккордеондун коштоосунда бир чыгарманы ырдап бериңиз, анда андан кийин маегибизди уланталы. Келиңиздер анда ушул мен Жаныбек деген атымды дагы да Жаныбек кылып чыгарган ушул ырларымдын жакшы катарын толуктаган ушул жакшы ырым бири Аттиң өмүрү ушундай деген чыгарманы аткарып берейин жалпы көрөрмандарга, кыргыз элине. Сөз обону ошол Жомарт Абдилманов деген байкебизге таандык. Ошону аткарып берейин, Өкүнбөй өткөн күндөргө себелеп жааган жамгырдай, өкүнбөй өткөнгө карап, ай балким өмүр ушундай, эртеңди ойлоп термелип, негедир издеп эленем, чиркин бул жалган өмүрдө бактылуу күндөр келер деп, аяттын өмүр ушундай, деңиздин ачуусундай, өмүрдүн булагын издеп,
Таңдайым құрғай су таппай, ай мүмкін тағдыр өзгөрүп, бұлақтың көзін тапқандай, қанатын жайып мекенген, көктегі ұшқан шұңқардай. Өкінбей өткен күндерге өрчүтү ички жарымды өзіме чөшүп өзүмчүл кылып санамды бийиктеп кейде төмөндөп көрүнбөй төмүр сызыгы кайгыртып бирде кубантат түшүнбөй өмүр кызыгын Hayatın ömür ушундай деңиздин мачосундай өмүрдүн булагын издеп таңдайым кургай суу таппай ай мүмкүн тагдыр өзгөрүп булактын көзүн тапкандай канатын жайып мекенген көктөгү учкан шуңкардай аяттың өмүр ушундай аяттың өмүр ушундай. Баракелде үнүңүзгө береке. Аяттың өмүр ушундай деп бир керемет чыгармага дагы түс берип, өзгөчө үн менен жан берген дагы бул талант болуш керек. Келиңиз, бул ырыңыз жөнүндө токтололу кененирээк. Кантип жаралып калды? Аяттың өмүр ушундай деп бардык социалдык тармактарга тарап, айыптор чыккандан кийин эле хит болуп кетти го. Буюрса жакшы кетти. Бул ырдын негизи жакшы суроо. Бул ырга ушундай токтолгонду мен өзүм жакшы көрөм. Бул ырдын өмүр баянына, мындайча айтканда тарыхына. Себеп дегенде ошол биздин мен жездем ошол таласка күйөө бала жезде дейбиз. Ошол Казакстандын Чымкент жеринен болот, Нуржан деген. Анан ошол жездебиз аркылуу Казакстанга барып, Астанага. Анан ал жакта биздин да акелерибиз бар, Кыргызстан, ошол кыргыздар ошол жакта эмгектенишет канча бир жылдан бери. Анан ошол жака барып, акелерибиз бар, досторубуз бар. Тойлорго да барып турам, кыргыздардын тойлоруна да. Анан ошол жака дагы бир ошол кыргыздардын тоюна барган кезде ошол бир Нурпейис деген акебиз ошолорду сунуштап калды. Казакча ырдалган экен да, бирок. Биринчи казакча ырдалган экен. Мен негизи казактын ыры экен деп ойлогом. Жаныбек, сен аккордеон ойноп ырдайсың, ушул ырсага сенин голосуң отурат. Ал өзү Нурпейис аке дагы аккордеон менен ырдайт, гитара менен ырдайт, ада ушинтип кызыгат да. Элдик талант десем болот. Анан ошентип жүрүп бул ырды угуп, анан мен көрүп жакшы экен, мен эметсе кыргызчага которуп берем деди. Анан которуп берди, аккордеонго салып ырдап жүрдү мындай. Анан бир күнү ушуларды жаздырып көрөйүн деп анан аранжировкасын иштетип жаздырып, анан биздин радиолорго уже интернетке чыгарып баштаганда авторун билген жокпуз да, казакпы же кыргызбы. Ошол моментте ошо жездем айтып калды: "Жаныбек, ырдай бер, бул ырдын эгер автору казак болсо мен сүйлөшөм, мен сүйлөшүп баарын бүтүрүп берем. Кыргыз болсо дагы көрөбүз" деп. Анан ошо мен ырдадым. Мен билбей эле ырдап калдым да, чынында. Ырдагандан кийин башка менден дагы бир аз жашыраак бир бала ырдаган экен. Ал бирок мындай мен багы характерин башкача кылсам, ал мындай шаңдурак сыяктуу кылып койгон экен. Бирок аныкы эмес, меники 50-ге жетип жакшы өтүп кетти. Анан мен аятта бул бала ырдаган турбайбы деп ойлонуп калдым ортодон. Мен эгер муну билгенде балким ырдабайт белем деп ойлонуп калганан. Ладно, негизи мынтип ырдаган көп го негизи бир ырды ырчылар. Анан баягы кимибиздин ырыбыз 50-ге өтүп кетсе, ошол кете берсин, мен буйруганы деп ошо мен токтоп калгандан кийин анан авторуна интернетке, ютубка чыгарганда мен жездем атын жазып койдум да. Эгер казак болуп калса жездем түшөт деп. Анан ошентип күндөрдүн бири өткөндөн кийин эле жездем мага чалды, бир аз күн өткөндөн кийин. Жаныбек деп күлүп, "Ой, эмне болду?" десе. Бул ырдын деги автору кыргыз экен, бул кыргыздын ыры экен. Коюңуз, каяктан билдиңиз десем, ютубтан мен чукулуп атып ошол казактардын ырдаган жеринде Жомарт Абделманов деп автор деп жазып коюптур. Негизи бул кыргыздын аты. Казакта мындай болбойт, фамилия да кыргыздык окшоп атат.
деп анан ошо менен андай издеп көрөйүн деп соц сеттен издеп атам Facebook негизи Instagram анан Одноклассниктен издеп отуп анан байкени таап алдым да мен. Авторду таап алдыңыз. Авторду таап алдым. Анан эми албетте мындай орусча айтканда түз тиет, мындай капа болуп калат го, мындай обидно болуп калат го эгер мындай айтылбай эле мен деле көрөмдө бирөө ырдап алса. Анан байкеге жаздым мен. Жазганда эле байке бирок дагы деле отурат экен ошо Одноклассникте. Кандай кабыл алды? Таарынды да байке бир азчы. Анан ал байке деле ортого жаштагы байке экен. Ырчып кеткен. Анан байкенин бир айткан сөзүнө ыраазы болдум. Молодец Жаныбек, ошол мен да сени менен байланышып бир жолугаттырмын деп жүргөнмүн. Бирок ырдапсың. Дагы бир бал ырдапты, бирок мен ачыгын айтайын, сеники мага аябай жакты. Эми биринчиден албетте капкаякта бирөөнү эле автор деп жазып коюпсуң, мен ошого кичине капа болдум. Бирок мен ырым ушинтип эл оозуна ушундай хит болуп кетип атса мен сүйүндүм. Жолуктуңуздарбы? Жок. Менде дагы ырларым бар дейт. Өзүм ыр жазам, ушинтип мен да бир аз талантым бар. Анан эгер ырдайм десең байкап көрөлү. Ушундай да мен сүйлөштүм, байке рахмат. Эми мындан кийин клип тартам жакында. Клипке сизди автор деп жазгам. Барган жерге барганда сиздин автор деп айтып турайын деп аз айтып аткан себебим да ошол, баса белгилеп. Эми албетте мындай капа кылбаш керек эч кимди. Анан ошентип байке менен таанышып, сүйлөшүп, мамиле болуп калдык. Анан кийин ошондо күндөн баштап автор деп ошол Нуржан Жомарт байкени айтып келем да. Анан байке таарынган эме дейт. Силер кыргыздын ырын казактан которуп ырдап кээ бир эки сөз туура эмес экен деп калды да. Негизи андай эмес эле. Мен билген жокмун дедим. Ал байке менен жолугалы деп бир эме аракет кылдык, бирок мүмкүнчүлүк болбоду. Ал байке өзү бирок ошол Астанада эмгектенет экен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жолуккан жоксуздарбы такыр? Жок, ошол күндөн кийин ыр кетти. Андан кийин ошол байке менен да байланышпай көп мындай мамиледе үзүлүп калды десем болот. Ырларын угузуп мага жөнөттү. Угуп көрдүм негизи. Дагы чыгармалары бардыр. Ооба, негизи бар экен, бирок негедир өзү байке мындай башкача жазат экен да. Мындай кандай десем, необычный кылып жазат экен да ырларды. Анан мен өзүм аккордеон ойнойм, меникем мындай фольклор, народный го. Анан ошондуктан ушул аккордеонго тиги өмүр, аттын өмүрү ушундай түшкөндүктөн мен ушуну жактырып ырдагам. Но Кудайга шүгүр, аябай мындай берекелүү, жемиштүү, жакшы ырлардын бири болду. Азыркы күнгө чейин. Жок, негизи айтат го. Хитти, бул ыр хит болот деп эч ким айта албайт экен да, негизи даже мындай композиторлор деле, ырчылар, ойгончулар могу хит болот деп айтыш кыйын экен. Азыр карап көрсөң, хит болбойт деген ырды жөн эле бир ырдап коеюнчу деген ыр хит болуп кетет экен да. Аябай мындай ушул ырга эмгектенип, ушунча мээнет кылып, убакыт, расход кылып анан чыгаргандан кийин ырың мындай эле болуп калса жаман калып каласың да. Ушундай болуп калат эле. Күтүүсүз жерден сизге. Албетте. Күтүүсүз болду. Бул ырыңыз чыкканда чындыгында эл аябай башкача кабыл алды. Негизи азыркы күнгө чейин ушул ырлар менен барам тойго, ушул ырды ырдап кетчи деп чалышат негизи тойгочу. Анан барганда ушул ырымды ырдайм. Анан шаңдуура кыр кошоюн деп кийинки шаңдуурларымды кошом. Ушул ыр менен көп чакырат да. Теңим бар деген дагы чыгармаңыз, эл оозунда алынып, ал дагы бир хит болду. Ал негизи мен ыр эмес. Аны мен болгону аккордеон менен гана айтып, эме ырдап жүрчүмүн да, аккордеонго салып. Автору болгону башка, сиз болгону ырдап. Автору эме байке да, Максат Кулуев деген байке. Бирок сиз ырдагандан кийин аябай алар дагы. Мен негизи чынын айтыш керек, Максат байкеге деле мен мындай капа болуп калгам. Чынын айтыш керек да. Адам менен адамсың го, бирок Максат байке укса өзү деле түшүнөт болуш керек бул эфирденчи. Максат байкеге бар байке ачыгын эле айтайын, ырыңызга канча сом десеңиз мен берейин деп эле айттым. Мен ырдап чыгайын ушул ырды. Итак эле элдер аккордеон менен ырдап минтип атат десем, жок, мен бул ырды только мен бир досума сөз берип койдум эле, мен ошого эле ырда деп айтканмын. Андан кийин бүттү, эч ким ырдабайт, ушул мойдон калат болду деген. Болбой эле андан кийин эми ким ырдап атканын билеттир, балким ошол балага берип коюптур, акчасын деле уктум эмне кылган. Эми ошончолук акча керек болсо мен деле өрмөкмүн чынын айткандачы. Анан самый главный, бирок биринчилерден болуп мен канча жолу ушул өзүнүн жумушуна чейин барып да мен сурагам, билбейм, Максат байке менен негизи мамилебиз деле жакшы, анан неге бербей койду билбейм. Андан кийин андан мурундагы Максат байке негизи жакшы жазат ырларды. Сөздөрү аябай курч, мындай сөзүндө аябай маани бар ырларында. Анан ошону карап мен мурундагы Теңим барга чейин дагы Раматлык байке каза болуп кетти го. Мурадил ким эле? Мурадил деген бир байке филармонияда иштечи, каза болуп кетти, фамилиясын унутуп калдым. Ошол байке ырдачы.
көргөнүмдө көчөдөн деген ыр. Ошолорду да жактырып мен аккордеонго салып, ошону сурайын десем дагы аны дагы Максатбек ушинтип айтып койгон. Магачы чын Максатбек угуп атса. Анан жок бул ырда ошол Мурадил байкенин ырдаган оюнча эле калсын дегенбиз. Мындай деп башка ырларын угусту, эми башка ырлар жакпагандан ырдабайсың да. Анан именно ошол ырды да сураганда, бул болду ушул бойдон калат Жаныбек. Эч кимге бербейм, ырдалбайт бул азырынча деп койгон. Андан көп өтпөй эле Музаман тобуна өрип койду ошолор ырдады. Анда да таң калдым, эмнеге мындай болуп атат депчи. Бирок көпчүлүк көрөрмандар үчүн ошол теңин бар чыгармасын сиздин аткарууңуздан кийин аябай бир дүң болуп кетти да. Аны негизи эми айтсам мактанган болуп эл тараза эл сынчы дейт го. Туура ошондой экен негизи. Эми кимдир бирөөгө балким мен ырдаганым жакпайт, кимдир бирөөгө жагат дегенде баа, бирок өзүм дагы сүйүнүп калам. Ошол теңин барда сиз айткандай мен аккордеон менен ырдаганда көп жерден суранчы. Ошолорду ырдап койчу депчи, тойго барганда, эфирге барганда, радиого барганда да суранып берчү ошону сен аткарууңда. Ушуну ырдап чыкпайсың дейт. Анан автору жанайын турса кактан ырдап чыгасың? Бирок ырдай бересиз да азыр, Эми авторун айтып баягы ушундай эфирлерде негизи ырдап кое берем. Анда ал чыгармандагы кийинче азыр алдыда ырдатабыз сөзсүз. Азыр сиздин клибиңизге кезекте берели. Жаныбек Оңолбаев мырза менен биздин маегибиз өтө бир кызыктуу уланууда. Алдыда Жаныбек мырзанын Жомоктой сулуу аттуу клибине кезекти берели дагы, андан соң маегибизди уланталы. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү.
Мына Жомоктой сулуу аталышындагы клипти чыгарманы көрүп алдык. Чынында бул дагы өзгөчө. Сиздин ар бир ырыңыз өзгөчө чындыгында. Деги эле бир үнүңүз башкача да сиздинчи. Анан жок синтездесиз. Келиңиз ушул клип боюнча, ушул ыр боюнча да айта кетпейсизби? Эгер негизи мындай буга да бир аз кененирээк токтолуп кетсем каршы эмессиздерби? Бул ырга деле. Себеп дегенде бул Жомоктой сиздин ар бир чыгармаңыз бир өзгөчө мындай окуялар камтылган экен да. Ошо окуя менен баягы ырды мен биринчи тандаганда ошол өзүм жактырмайынча ырдабайм да. Өзүм биринчи жактырып, анан ушул ыр мындай экен деп өзүм жактырып анан ырдайм. Бирөөнүн айтканы боюнча деле сразу эле ырдап албайм. Өзүм угуп көрөм, өзүмө жагат, анан ырдайм да. Бул Жомоктой сулуу чыгармасы мен Шаарга студент болуп 2009-жылы жаңы келгенде ошол музыкальный колледжге. Ошондо келгенде ушул ыр жаңы чыккан. Ушул Руслан Нарымбаев деген ырчы, обончу, мындай композитор байкебиз бар го, жакшы ырлар жазат негизи. Ушул биздин эмеге ылайыктуу да, жанрга ылайыктуу. Анан ошол Руслан байкенин ырдаганын угуп, Руслан байкени негизи мурун эле таанычумун да мен. Анан угуп көрүп, анан эң жакшы экен деп ошону ырдаганын мен кошо ырдап, ушинтип жүрө берчим ошол окууда. Анан кийин ушул аккордеон үйрөндүм, аккордеон үйрөнгөндө дагы аккордеонго салып ошентип ырдап жүрдүм. Анан анда дагы элге ушул мен ырдаганым жакшы өтүп, мындай уккан досторума, жакындарыма ошентип анан күндөрдүн биринде ошол мен биринчи ырымды жаздырып ырдап баштап, ушинтип ырларымды жаздырып ырдап келаткандан кийин ошол жакындарым, досторум айтып калды. Ушул Жомоктой сулууну ырдап чыкпайсыңбы? Ушул сен жакшы ырдайсың ушул ырды, сага отурат ушул дешип. Анан ооба деп көңүлдөнбөйүн. Себеп дегенде мага чейин да бирөө ырдаган да муну Руслан байкеден кийин. Анан ошентип кичине көңүлдөнбөй жүрдүм, бирок аккордеон менен ырдап коем суранган жерде. Анан бир күн анан бул ырдын деле жазылган ошол 1 жыл боло элек негизи. Чыккан анан ошол күн анан ошол ырды ырдайын деп анан ойлондум, Руслан байкеден бирөө сурасам, мейли жаныбек ырдасаң ырдай бер деген да. Анан ошентип ырдадым. Жаздырып ырдагандан кийин аябай берилип алып, өзүм сүйүндүм да ушул ырды ырдап атып, ушундай характер берип, баягы көптөн бери ырдап жүргөнгөбү, билбейм, мындай өзүм аябай жакты да, ырдаганын өзүмө жагып, запись кылып аткан байке экөөбүз тең жырга угуп аябай. Анан бүткөндөн кийин Руслан байке менен сүйлөшсөм, уктум жаныбек, йоо сен жакшы ырдап коюпсуң негизи деп эле айтты, серьезно элечи. Бардыгынан сеники жакты мага. Чын негизи мындай болот деп ойлогон эмес элем, бирок менин ырыма дагы жан киргизип коюпсуң сен депчи. Анан ошентип ырдап калдым бул ырды да, Жомоктой сулууну. Негизи аябай бул ырда дагы мазмундуу, аябай мындай душевный ырда негизи. Ошол. Бул ырыңыз дагы элге чыккандан кийин бул ырыңыз дагы болгон да. Азыркы убакка чейин да угуп баары бир чыгармасы угуп келишет. Анан биз кеп кылып калбадыкпы? Жанагы Теңим бар деген чыгарманы. Ошол азыр баягы ошону ырдатпасак болбойт. Элибиз да күтүп калды окшойт, анткени ал тарыхы да көп экен ал. Да. Анан эл дагы өзү баалап алат дегендей. Ырдайлы анда. Негизи баягы биринчи ырды угуп, жаңыдан ырдап баштап атканда мен айтып кетейин, аябай обону салып ушундай берилип ырдайсың да. Ыр өзүңө жагып калгандачы, ошентип аккордеон менен кошулуп, ушундай берилип, тим эле голосуңа сонуп туруп, ушундай боло берет. Анан баягы любой ырдын хити кайтат го, хит болуп анан бүтөт да. Ошол бүтүп калганда мындай жакшы характер бере албагандай болуп, баягы ырды мындай көп мындай жакшы аткара албагандай болуп сезиле берет да. Анан эми Кудайым буйрса колдон келишинче аракет кылып ушул Теңим барды аткарып берейин мен анда, жалпы угармандарга, көрөрмандарга. Капелет калдык кезигип, караштык каректешилип, көдөндөн жүрөк жарылды, күткөндөй 40 жыл эзилип. Эх сулуда кандай кебиң бар, теңирим ой кошкон теңим бар, капыстана калды кезигип, эх тагдыр кандай кегиң бар, томогом сыйрып учабайм, торгойдой уям буза
албайм, эми сен эмне дегиң бар? Соккондой добул кагылдым, чагылган тийбей чабылдым, созулуп барып үзүлгөн зоодогу үндөй жаңырдым. Эх сулудагандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар, капыстанай калды кезигип, эх тагдыргандай кегиң бар, томогом сыйрып учабайм, торгойдой уям бузабайм, эми сен эмне дегиң бар? Таштабайм тапкан такамды, бүк кылбайм конгон сакамды, тагдырым ташка калса да, таштабайм бала чакамды. Эх сулудагандай кебиң бар, теңирим ай кошкон теңим бар, капыстанай калды кезигип, эх тагдыргандай кегиң бар, томогом сыйрып учабайм, торгойдой уям бузабайм, эми сен эмне дегиң бар? Теңирим ай кошкон теңим бар. Баракелде. Чынында ырларыңыз мындай жүрөккө жеткен бир өзгөчө ырлар экен. Бирок кайгылуу ырларды тандап алат экенсиз, көбүнчө. Мындай шаңдуу ырларды жаратайын деген ойлоруңуз да барбы? Негизи өзүм ушундай мындай лирикалуу ырларга жакынмын да. Ушул аккордеон менен ырдаганда дагы ушундай душа менен берилип алып, ушинтип ырдагым келет. Аябай мындай бир ушул бир жүрөктөн орун алса деп өзүм ошондо ыраазы болом да. Эми элибизге жакпаса да өзүм ушинтип бир боздоп алам. Чындыгында керемет ырлар экен. Анан шаңдуурларым деле бар негизи. Аны да ошол керектүү маалында, керек жерден ушинтип ырдайм. Анан билбейм, негизи көбүнчө ушул жака мындай мени тартат да. Сиз менен маектешип атып, сиздин ырларыңызды угуп атып, убакыттын кандай өткөнүн да билбей калдык. Бүтүп калды, Ооба, убакыт дагы соңуна келип бара жатат. Анан сизди бүгүн мындай кур кетирбейбиз. Пияла чайы биздин демөөрчүбүз. Өзүңүздөр көргөндөй. Чай ичип отуруп. Өзгөчө даамга ээ, баардыгыңыздарга да сунуштап кетебиз. Нукур азыктардан жасалат. Сизге дагы бүгүн ушул пияла чайын белекке беребиз. Пияла чайы жана кружканы. Үйүңүзгө барып, пияла чайынан демдеп, бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу берүүбүздөгү маекти эстеп жүрүңүз. Чайкап ичип атпайбы? Чайкап ичип. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон болсун. Ушунча келип анан эфир батып калат, кызыктуу болсо. Албетте сиздердин жалпы жамаатыңыздарга, ушу 7 каналдын жалпы жамаатына чоң рахмат, ыраазымын чын жүрөктөн. Ошол бизди ушинтип чакыртып, элибиз менен амандаштырып, баарлаштырып, талантыбызды элибизге тартуулап жатканыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем албетте. Сиздерге даңк жана дүңк албетте. Иштей бериңиздер. Эң негизгиси ден соолук баарыбызга. Элибизде токчулук болсун, жакшылык болсун. Ар дайым жакшы күндөрдө бирге болуп, чогуу ошол жерден жолугуп, жакшылыкка чарчап эле ушинтип эле туралы. Ошол ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын биздин студиябызга убакыт бөлүп келип бергениңизге. Мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик, алдыда дагы да хит ырларды жаратып жүрө бериңиз. Ар бир чыгарган ырыңыз хит боло берсин дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт дагы соңуна келип калды. 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү болду. Анда көп кырдуу таланттын ээси, өзгөчө үнгө ээ ырчы мырза Жаныбек Оңолбаев болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.